Tüyün apa geliniz. Salamatsızbı? Bunu alasız. Bunu alasız. İyi eşikten bir müşok un alasız dağı. Buğa kol koyup beresiz. Өлкө тарыхында пенсия пособиянын эсебинен гезит журналдарда алган эмес ун, кумшекер сыяктуу азык-түлүктөр берилип калган учурлар болгон. Мындай кездер Кыргызстан эгемендик алып жаңыдан тел чигип келаткан оор жылдарга туш келет. Пенсия барбы? Бар. Биринчиден газета. Анан мына. Эмне болгонбу пенсияңыз, калош? Ушундай пенсия. Айланайын, азыр өлкөбүз. Айланайын, кантип койгулаш айланайгай. Андан бери мамлекет өнүгүү жолуна түшүп, акырындык менен жакыр өлкө синдромунан арылып келатат. Өзгөчө акыркы жылдары мамлекеттик кызматкерлердин бардык тармактарында айлык майыналар жогорулап, ал ортодо пенсия пособиянын өлчөмү дагы көтөрүлүүдө. Буга ардагерлердин жылмайган жылуу жүзү менен көтөрүңкү маанайы күбө. Мурунку жылдарда аз эле кошуп койчу. Азыр болсо абдан жакшы кошуптур. Ушул Кудайым, ушул алган пенсиябызды, ушул акчабызды Кудайым кут кылсын, берекесин берсин. Ошон үчүн мен сүйүнүп мынакей кубанычтуу болуп, кубанычта болуп аябай жетине албай атам ушул алган пенсияма. 22 жыл сотто канцелярдык бөлүмдү жетектеп, ага чейин дагы бир топ кызматтарды аркалап келген Жайна апанын эмгек тажрыйбасы мол. Күч структурасында иштеп калгандыктан мурдагы тартип менен эле пенсиясын дайым почтага келип алат. Кезегинде тынымсыз иштегенинин үзүрүн көрүп, башкалардан бир топ жогору каражат чыгат. Рахмат, ушинтип карларга камкордук көрүп атканына, биздин өмүр бою иштеген мээнетибиздин бааланып атканына ыраазыбыз. Айланайын. Мамлекетте тынччылык болсун, элибизде аманчылык болсун. Бардык нерсе аманчылыкта, тынччылыкта болот. Элибиз өсө берсин, айланайындар. Көп жашагыла жаштар. Ар бир айдын 10-нан баштап 3 күн катары менен банкоматтардын жанынан ардагерлерди көп жолуктурабыз. Дагы бир байкаганыбыз, бул жолу алардын маанайлары демейдегиден башкача. Себеби албетте мурдатан айтылган пенсиялык төлөмдөрдүн жогорулаганы. Кимге канча кошулат экен деп быйылкы октябрды чыдамсыздык менен күтүшкөн. Көбөйүп атканын уккам, анан бирок канчага көбөйгөнүн билген эмесмин. Кудайга шүгүр. Өкмөтүбүзгө рахмат. Ушинтип пенсионерлерге көңүл бөлүп, 2 жылдан бери аябай жакшы кошуп атышат. Биринчи очередь эле неберелериме таттуу-паттуу алып барам. Анан өзүмө жаккан бир жакшы бир нерсени алам. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 762 миң пенсионер бар. Алардын баары бирдей өлчөмдө пенсия албайт. Бул жолку жогорулатуунун так суммасы ар бир жарандын пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмүнө жараша болду. Эгер жаран 9 миң сом пенсия алып жүргөн болсо, анын 3170 сому мамлекет берген кепилденген сумма. Мындан башка мамлекет пенсиянын көлөмүнө жараша ай сайын 250 сомдун тегерегинде электр энергиясына төлөп берет. Ошондо колго тийген пенсиядан мамлекет берген 2 сумманы кемиткенде 5580, тагыраагы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү келип чыгат. Бул ирет дал ушул камсыздандыруу бөлүгү 38%га көбөйөт. Келип чыккан сумма 2120 сом. Бул деген сөз буга чейин 9 миң алып жүргөн жарандын пенсиясына 2120 сом кошулат дегенди түшүндүрөт. Көтөрүү жалпы пенсионерлердин жашоо шартын жакшыртуу максатында көтөрүп атабыз. Мисалга алсак, былтыркы жылы инфляция 13,9%ды түздү. Биз 38%га көтөрүп атабыз. Ошондо инфляциядан 2,5 эсеге көбүрөөк көтөрүп атабыз. Жалпысынан социалдык фонддун бюджетинен 3 миллиард 900 миллион сом быйылкы жылдын 3 айына сарпталат көтөрүлгөн пенсияларга. Кийинки жылга болсо 16 миллиард 200 миллион сомго көбүрөөк сарптайбыз. Ушул тапта өлкөдө калктын 10,4%-ын пенсионерлер түзөт. Кыргызстанда пенсияга чыгуу курагы аялдар үчүн 58, эркектер үчүн 63 жаш. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.